Тарсылдатып балта кармап, темир чаап, анча-мынча жигиттерден кем калбаган Ырыскан байбиче шайыр шартылдап ар ишке эптүү уз шебер болгон. Өмүрлүк жолдошу Азиз Копоев менен 45 жыл өмүр сүрүп, 16 баланы татыктуу тарбиялашты. Жолдошу эл арасына таанымал чебер уста болгон. Менин абышкам өмүрлүк жолдошум Копоев Азиз жеринде эле тубаса уста экен. Зергер, жыгач уста. Мен болсо кенедей мен уда төрөдүм 1,5 жаштан абышкама жардам берип эле жардамчы уста ролун аткарып жүрдүм. Барыскан чаптык. Абышкам экөөлөп боз үй жасадык. Анын термеси, сокмосу, чийи өзүмдүн дээримде бар экен. Анткени менин өзүмдүн энем уз киши болчу. Шырда койгон, чий чырмаган дегендей кийиз жасаган. Ошонун жугуму жукканбы иши кылып камчы салдырбай өзүм жасап, түзөп, 90 баш үйдү бүтүрүп, биз барбаган жер калган жок. Москвага бардык 87-жылы ВДНХга. Украинага бардык 90-жылы. Манастын 1000 жылдыгына, Чыңгыстын 60 жылдыгына иши кылып, бул эки республикада эмне көргөзмө, эмне той тобур болсо биздин боз үйсүз өччү эмес. Кыргыз элине тиешелүү бардык шырда кийиздердин чебери болуу менен бирге ак сүтүн эмизип өмүр бою жүрөгүнө көтөрүп келген балдарын баатыр эне жаштайынан уулдарына ата жолун жолдотуп балта карматып уста болууга, кыздарына ийне карматып уз болууга тарбиялады. Али да колуман иш түшкүсү келбейт. Калкосто темир устачылыктын жардамчысынын милдетин өмүр бою аткарып жүрүп өттүм. Пенсияга деле ошону менен чыктым. Азыр Кудайга шүгүр, абышкамдан калган 16 баланын баары кол өнөрчү. Камчы жасаганы бар, боз үй жасаганы бар, кийим тиккени бар, иши кылып бир да балам мындай соксоюп көчөдө басып жүргөн балдар эмес. Баарысына дактырыма 1000 мерте ыраазымын. Эне чексиз мактоолорго арзыйт. Учурда Ырыскан апа небере жытына мас болуп, эркелетип, жүзүндөгү жылмаюусын жашыра албай, эне бактысын татып жаткан учур. Эненин бактысы эми эң биринчи балдарынын аманчылыгы, ден соолугу, ордун таап оокатын кылышы, беймаса кылып эн атаны ыйлатпаса, сыктатпаса бактı ошол. Эл журт тынч болсо, бүлө болуп келгенине 20 жылдан ашты. Ошол биринчи күндөн баштап эле өзүнүн кызындай кабыл алды апабыз. Өзүнүн акыл эстүүлүгү менен мени ушубакка чейин тарбиялап, өзүнүн кызындай кылып, акылдасатын айтып, дайыма колдоп, кемчилигим болсо айтып, өзүнүн жакшы нерселерин үйрөтүп келатат. Адамзаттын өзгөчө энелердин касиеттеринин бири башкаларга балдарына керектүү экендигин билүү жана сезүү дешет элибизде. Ырыскан байбиче бактылуу баатыр эне 70-тен ашып 80-ди таяп турса да, азырда шайыр ачык, өкмөткө эле айтуучу тамашачыны кеби бар экен. Биздин убагыбызда Сойстун убагында 10 баладан эле баатыр эне деп берчү. Мен болсо туптура 16 балам турат. Азыркы заманда 7 баладан баатыр эне кылды. Анда мага эмне үчүн 2 орден бербейт? Экинчи жолу эмне баатыр эне дебейт. Бейиш эненин таманынын астында, эненин ак сүтүн актоого биз акылуубуз. Ырыскан байбичеге аманчылык, ден соолукта болушуна тилектешпиз. Чынар Карасартова, Тимур Кожомжаров, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.